Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы президенттин милдетин убактылуу аткаруучусу Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, эч камсанабаңыздар. Жасалып жаткан иштерибиздин баары элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бут тосуулар болбосо, катуу бут тосуулар болуп жатат. Баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буюрса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин олтурбайт. Кечеки мыйзамга запас убакыт калады деп реформалар июнга чейин бүтүш керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы парламент июнга чейин отурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч бир нерсе келбеген. Эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот. Бирок ушул кайрылуусун жасап жаткандагы сүрөтү да өзүнчө талкууга жем таштады. Сүрөттөгү Садыр Жапаров кийип отурган жилет боюнча сөз болуп жатат.